Көйгөй айылынын тургуну Гаухарби Сулайманова дагы бүгүн мамлекет берип жаткан унду алууга келген. Бир ун болсо дагы алардын үй бүлөсү үчүн кыйла жардам болоорун айтат каарманыбыз. Өкмөт жактан ушундай жардам кылганыңар үчүн чоң рахматыбызды айтабыз. Келсимбүбү Коконбаеванын 10 баласы бар. Ал мамлекеттин көрсөтүп жаткан камкордугу үчүн ыраазычылыгын билдирүүдө. Бергендериңерге рахмат. Ушаяктан келген жардамдын берген чоңдоруна да рахмат. Мейли ушунтип аз да болсо көптөй көрүп, арабыздан ушундай бар экен деп берип койгондон мен ушунчалык ыраазымын. Жалпысынан Көйгөй айылы боюнча 253 аз камсыз көп балалуу үй бүлөлөр бар. Алардын баарына бирден кап ун таратылды. Талас районуна караштуу Көйгөй айылы аймагына жалпысы 253 кап ун бөлүнгөн. Анан азыр ушул тизме менен алышып атат. Ар кимиси келип алып атат. Эми бул айта кетчү маселе бул аябай жакшы жөрөлгө болуп атат. Ушундай аз камсыз болгон, пособие алган ушундай адамдар ушул президенттин колдоосу менен, өкмөттүн колдоосу менен жергиликтүү эл ушул аз камсыз болгондор, пособие алгандар негизи рахматтарын айтышып, мынакей бүгүнкү күндө ундарын алып кетип атат. Ал эми жалпы Талас районуна 148 тоннадан ашуун ун бөлүнүп берилген. Учурда аталган райондун бардык айылдары ун менен камсыз болушту. Министрлер кабинетинин 2022 жылдын 14 январында 8 тескемеси чыккан. Ошол тескемеде көрсөтүлгөн аз камсыз, жардамга муктаж, мүмкүнчүлүгү чектелген көп балалуу үй бүлөлөргө ошол Матрезервдин унунан гуманитардык жардам катары көрсөтүү боюнча деп түзүлгөн тизменин негизинде 2974 кап ар бир айылга ошо аз камсыз үй бүлөлөргө, жардамга муктаж үй бүлөлөргө бөлүштүрүлүп, түшүрүлүп, анан акыркысы мына бүгүн Көйгөй айылында таратылып атат. Эске сала кетсек, берилип жаткан ун Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу мамлекеттик материалдык резервдер фондусунан бөлүнүүдө. Айжамал Байырбек кызы, Мелис Элебесов, Талас району.